Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу Ашырбек Мойдунович. Мен Чаткал району боюнча кайрылуу жасагым келет. Чаткал районундагы кен байлыктарды чалгындоо иштерин жүргүзүү укугун берүүдө, мына аукциондордо ар кандай коррупциялык схемалар орун алып, ошол боюнча документтер колума келип түштү. Анда ар кандай афералык жолдор менен кен байлыктарды изилдөө иштери болбогон акчага сатылгандыгы жазылган. Алардын бир-эки негизги мисалдарын келтирейин. 2017 жылы 10 апрелде болжолду 20 тонна 41 килограмм алтын запасы бар турпак түштү кенине аукцион өткөрүлүп, Асманташ компаниясы $200 000 утуп алган. Ошол эле жылдын 3 мартында болжолду 10 тонна уюма алтын запасы бар Чаарташ кенине өткөн аукциондон болгону $71 000 Алтын Жон компаниясы уткан. Уюма алтын кендер дүйнөлүк практикада өтө кымбат бааланары белгилүү. Бизде болсо 10 тонна запасы бар деген жер Бишкектеги 2 бөлмөлүү квартиранын акчасына бааланып келе жатат. Салыштыруу үчүн айта турган болсок, ошол эле Чаткал районундагы болгону 500 килограмм алтын запасы бар Коркон Төбө кенин 2013 жылы 12 ноябрда 513 000 акш долларына Чаткал Голд компаниясы аукциондон уткан. Бул эмнени билдирет? Ошол мезгилде же коррупциялык схемалар жок болгон, же эмне себептен, мисалы үчүн 500 килограмм жер $513 000 сатылат, андан кийин бара-бара арзандайт. Ошол эле мезгилде мына Чаткалга барганыбызда, эл менен жолукканыбызда, эл эч кандай катышпайт. Жабык эшик артында кээде алардын колдору жасалма түрдө коюлат. Негизи эмне болуп атат? Мына жакында эле өкмөт башчыбыз бир канча акимдерди алмаштырды, бир нечесине сөгүш жарыялады. Бирок эмне мына Чаткал районунун акими абдан аппак, абдан таза иштеп атат деп айтабыз. Буга чейин биз канча жолу айтып келдик. Терексайдагы окуя болду. Мына Боронов мырза өзү барды. Премьер-министрди эл күтүп атат Чаткалда. Бир да жолу өкмөт башчы барган жок. Ушуга чейин президент кен байлыктар боюнча Коопсуздук кеңешинде айткан сындар боюнча дагы мына сындары жүйөлүү. Анан текшерүү дегенде сиздер өздөрүн текшерип жатышат. Мисалы үчүн азыр акимге айтасыздар, аким өзүн кантип текшерет? Ошол жердеги бүт укук коргоо органдары, текшерүүчү органдар биригип алып мафияга айланган. Ошондуктан текшерүү үчүн депутаттар да катышсын, андан тышкары межведомственный комиссия түзүлүшү керек. Ушул боюнча мен жоопту күтөм, Ашырбек Мойдунович.